Assalamu алейкумдар, урматтуу мекендештер. Кандайсыңар? Жакшыбы ден соолук Мен кайрадан Закуч мен сиздерге могулу турмуш боюнча, спорттор боюнча аралашма видео кылып айтып кетейин. Акжол Макмутов, кандайсың? Жакшыбы ден соолук Бүгүнкү көлдөн чоңдору жер берген турайбы участокко. 7 спортсмен берди дейт. Кут болсун ушул жакта жерди жакшылап бүтүрөсүңөр жакындап. Буюрса жакшы жаңылык турбайбы? Ушуну куттуктап кетейин дедим. Андан тышкары дүйнөнү сапыра бер. Барлык спортсмендерге турмуш жолуна аттангандардын баарына жакшы сөздөр менен айтып кетейин дедим чын жүрөгүм менен. Жана Жоламан Шашенбеков, кандайсың? Жакшыбы ден соолук Кут болсун куш бекем болсун. Өткөн айтпай калыптырмын. Кармашкан бекем болсун жубайың менен. Ынтымактуу жашай бергиле. Балдар кыздарың чоңойгондо өзүңдөй болсун. Түрлүү талантларың болуп чыксын дегендей. Өзүң таластан болосуң да, ак жол болсо оштон болот. Анан кийин Жоламан, кармашкан бекем болсун жубайың менен. Өмүрүң узун болсун. Ден соолугуң мыкты болсун. Алдыңды бала бассын, артыңды мал бассын дегендей. Эне атаңдын сыйын көрүп жакшы тарбия бериптир эне атаң. Өзүңдө намазга жыйылган балдар экенсиңер, байкап жүрөм. Молодец, ушуңардан жаспагыла. Жана балдар кыздардын таланттууларын болуп дүйнөнү сапыргандардын бири болсун, силерди тартсын. Бир үйдөн негизи балаң тартат же кызың тартат деген сөз бар го. Ишиңе ийгилик кылайын буламдый. Андан тышкары тиги үчүнчүсү Мунарбек, сага да ишиңе ийгилик кылайм. Өткөн олимпиада чемпиондор болуп келди го. Жаңы Мунарбек пайда болду. Бокс жагынан чыкты. Таң келди дүйнөдө. Өзүнүн тренери жок эле барып. Молодец, сенин да кушпоң бекем болсун. Сенин да балдар кыздарың өзүндөй болуп дүйнөнү сапырып, дүйнөгө жакшы атагы чыккан балдардын бири болсун. Кызыл желекти желбиретип. Молодец, сен да ыйман жолунда жүргөн бала экенсиң. Намазга жыгылып, эне атаңды да бүт көрдүк дегендей. Эл эмне дейт деп жүрө бербей, өзүңө ишен, өзүңдүн жүрөгүңө ишен. Өзүң чечесиң деген туура айтасың. Мунарбек сага кошулам дегендей. Сендей адамдар көп болсун, сен да мендей жан дүйнөң таза, адамгерчиликтүү бала экенсиң. Ушунуңан жаспа дегендей. Анан полный артисттерге да айтып кетейин дедим, бу тамадаларга да аралаштырыпчы. Эмнеге тойго барганда, артисттер барганда убакыт бербей, анан элдер 5ке чакырып коюп тойканаларга, анан күттүртүп 2 саат. Мындай модадан кетирбейсиңерби? 5ке деди, 5ке тойду ачкыла сразу эле. Жок дегенде 1 саат кечиксе да 2 саат күттүрбөй, 7-7:30 отургузбайчы. 12-1де кетирбей, анан ызычуу болбой, ынтымактуу болуп кетсеңер кафеден. Кафенин баарын талкалап, анан кийин чаң салып, мас болуп, сөгүнүп сагынбай, ынтымактуу болуп, ынтымактуу кеткиле да. Илгери тойлор үйдөн эле болчу эле, азыр бүт кафеден болуп калган. Анан артисттерге убакыт берип, тоскоодо убакыт берип, орду менен тамадалар бири бирине туурабай, фантазияны ойлоп чыгарып, элдерге кызыктуу кылып жарыяласаңар, тамадаларга саны бар, сапаты жок деп, артисттерден да көп болуп кетти мындай айтканда. Ошон үчүн туура жолду тандап, жанакындай конок келгенде артисттердин түрү убакытты бергиле, резко күттүрбөй 1-2 саат отургузуп койбой. Анан ызычуулар ушундан чыгып атты. Айгерим Расул кызы менен деле Нурзат Токтосунова эмне болду эле чачтарынан тытышыпчы. Ошон үчүн ынтымактуу бололук, бири бирибизди сыйлашып, көрө албастык кылбай. Эртерээк кетиребиз. Ушу көрө албастыкты кетириш керек негизичи. Канда бар да негизи. Адамгерчиликтүү болуп өтөлүк, адамгерчиликтүү болупчу. Бул жашоо убактылуу дегендей. Анан кийин могул эне аталарга айтып кетейин дедим. Могу кыздарыңарды алыс жактарга жибербегилечи. Бул жашап атсаңар да, жаңы үйлөнүп, турмуш куруп аткандар болсо, ажырашпай ынтымактуу сөзүңөрдү түшүнүп, бири бириңерди мындай көңүлүңөрүн көтөрүп, сеники чын деп эле кутулуп, убакытты узунураак жашасаңар болот экен да, өмүр бою ажырашпайчы. Анан кийин ушу чет мамлекетте ажырашкандан канча баласы менен алып кетип калып калат кыздар балдары. Анан ушуну тарбия бузулуп, анан жанакындай жаман жерге чейин барышып, Кыргызстанга эне аталар көрүп атат, уят кылып. Анан кийин бул сөгүнгөндөр, ойноп аткандар батылдабы, ар кандай тартипти сактап, канчасы туура эмес сүйлөп, сөздөн чалсаң турбайсың, буттан чалсаң турасың дейт. Кызыңарды экияттагылачы, бул эне аталар жибербегилечи алыс жактарга. Жолдошуңар менен ынтымактуу жашагылачы. Эркек балдар да бузулуп, убакытты текке кетирип, канча деген убакытты барктаса дагы турмуш жолдон ажырагандар аябай бузулуп кетип атышат. Ошон үчүн тартипти сактайлык. Бул өмүр деген кыска, түбөлүк жашоо эмес дегендей. Ошон үчүн баардык спортсмендер, жана бир спортсмен айтып кетейин. Рингке чыгып алып, эмнеге тиги өзүнүн ботусуна азыр кое турчу деп туруп тиги алып баруучуданчы. Дүйнөсүнө барып келип турган ботусуна бир энергетик ичип алайынчы деп туруп, ботусуна куюп алып ичип атпай, ушундай болмок беле, болбойт да. Тартипти бузуп, дүйнө жүзүнө жаман көрсөтүп атпайсыңбы? Спортсмендин баарына тең үлгү кылып атасыңбы? Мени туура кыла, ушинтип ичкиле деп. Антсең Кыргызстанда дүйнөгө уят кыласың го. Мындай ичсең дагы көрүнбөй, экранга тарттырбай эле ичсең болмок да. Элдин баары жаман жазып атыптыр комментарийде. Тартипти сактагыла да мындай айтканда. Эмнеге эле чектен ашып баратасыңар могу? Түшүнбөйм да. Ботустан ичкен болмок беле? Батыл ойногондордой эле болдуң го жанакы Тима Токалардай эле. Андай кылбай жүр да, тартипти сактап. Шапкаңа деле анан мелайыңа деле кийип иче бересиңби? Ал уже жаман нерсе да, ички организмыңарды өлтүрүп атасың, ден соолуктун баарын. Энергетик ичпе деп өткөндө айтпадымбы? Ичпегиле, бузулат. Добойчу.